Саламатсызбы? Бүгүнкү темабыз адамдын жумушка болгон адам укугу боюнча талкуулайбыз. Жумушка болгон адам укуктары негизи айтылып келгенде эки түргө бөлүнөт. Бул жумушка болгон укугу биринчи, экинчиси болсо социалдык камсыздоого болгон укук. Биз билген жумушка адамдын жумушка тууралуу болгон укук жумушка болгон укук деп эле деп ойлойбуз. Бул жумушка адилеттүү түрдө кирүү, жумуштан чыгып жатканда адилеттүү түрдө чыгуу жана жумушта болгон нормативдер менен иштөөгө шарт деген нерселерди ойлойбуз. Бирок социалдык камсыздоого дагы болгон укук бул адамдын жумушка болгон укугу эң негизги укук деп эсептелинет. Жумушка болгон укук деп эмнени түшүнөбүз? Кеңири мааниде жумушка болгон укук бул жумушка, ишке кирүүнү же болбосо адилетсиздик түрдө жумуштан чыгуудан коргогон укукту жумушка болгон укук деп кеңири мааниде билсек болот. Алардын кандайдыр бир компоненттери бар. Бул компоненттер болсо жумушка кирүү, квалификацияны көтөрүү, эс алууга кетүү же болбосо эс алууга чыгуу, күндүк нормада иштөө сыяктуу факторлорду камсыз кылат. Демек, жумушка болгон укук биз жогоруда айтып кеткен компоненттерди түзөт экен. Экинчи компонент болсо иш менен камсыз кылуу жана иш коопсуздугу тууралуу болуп эсептелинет. Бул жакта иш менен камсыз кылуу жана иштеги болгон коопсуздугу кепилдикке алуу бул биринчи түрдө мамлекеттин болгон кепилдиги болуш керек. Экинчи болуп ошол иш бере турчу организация жана адамдар тарабынан камсыз болуш керек. Мисалы болуп адилетсиздик түрдө иштен чыгаруу бул чыгаруу учурунда мамлекет бул жака гарант жана же болбосо кепилдик болуп өтүш керек жана эч кандайдыр бир адам адилетсиз түрдө иштен чыгарылбашы бул шарт. Жумушка болгон укуктардын негизги бөлүктөрү болуп бул кийинкилер болуп эсептелинет. Ишке болгон эркиндик бул адамдын жеке ыктыяры менен кандай жана кайсы түр эмгек менен алек болуунун тандоосу болуп эсептелинет. Бир адамды башка адам же болбосо мамлекет же болбосо үчүнчү тараптар бул жумушту иштейсиң же болбосо бул жумушта иштебейсиң деп эркиндигине каршы чыкпашы керек. Жумуштан өз ыктыяры менен чыгуу же болбосо өз ыктыяры менен кетүү бул дагы адамдын эң негизги жумуш укугу тууралуу шарттарга кирет. Ар бир ишчинин иштен кетүүсү бул өз тандоосу болуш керек. Эгер кандайдыр бир жумуш же болбосо адамга жумуш жакпай аткан болсо, бул адам өз ыктыяры менен ал жумуштан кетүүгө укуктуу жана бирок ошол эле учурда кандайдыр бир шарттар бар. Жумуштан кетип жаткан болсо, өзүнү карап турган адамдарга кетүүсү тууралуу эртерээк айтышы шарт. Иш менен камсыз кылуу кызматтары. Ар бир мамлекетте иш менен камсыз кылуу кызматтары иштеш керек. Жана бул кызматтар болсо адам эгер квалификациялуу болсо, эгер жумуш иштей турчу ыктыяры бар болсо, мамлекет ошондойдур бир кызмат түзүш керек жана ал адамга жардам бериш керек.
Иш менен камсыз кылуу мамлекеттин милдеттери болуп эсептелинет. Жана жумуш издегендерге жумуш табуу дагы бул мамлекеттин милдеттерине кирет. Коопсуз жана ден соолукка зыянсыз жумуш шарттары дагы жумушка болгон укуктардын эң негизги шарттары болуп эсептелинет. Ал бул жака эс алуу, бош убакыт алуу, акылга сыярдык иш убактары деген компоненттер кирет. Бул менен эмнени түшүнсөк болот? Бул менен адамдын, ишчинин эс алууга болгон укугу болуш керек жана 8 сааттык иш убактарында бош убакыт берилиш керек. Бул танапистер болуш керек жана ошол эле учурда акылга сыярлык иш убактары болуш керек. Биз билгендей эле эл аралык деңгээлде жана мамлекеттер арасы келишимге келгенде 8 сааттык иш убактысы деп берилген. Ошол 8 сааттан иш көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк болгондо дагы бул мамлекет тарабынан мыйзамдар менен бекитилиш керек. Жумушка ден соолукка тууралуу аспекттер. Жумушка жана ден соолукка тууралуу аспекттер дагы адамдын жумушка болгон укуктарына кирет. Бул ден соолукка зыян келе турган жумуштан адам өз ыктыяры менен кетүүгө укуктуу жана эгер кетпейм деген учур болгондо мамлекет ушул нерсеге адилеттүү болуп гарант катары чыгыш керек. Жумушка болгон адамдардын укугу бул көптөн айтылып келген эң негизги адамдын укуктары болуп эсептелинет жана бул укук эл аралык деңгээлде бекитилген жана улуттук албетте деңгээлде дагы бекитилип келген. Бирок ошол эле учурда улуттук деңгээлде болгондо ар бир мамлекет ар башкача карашы мүмкүн жумушка болгон шарттарды жана укуктарды. Бирок эл аралык деңгээлде бул адам укуктары жалпы декларациясында эң биринчи болуп айтылып келген укуктар болуп берилет. Адам укуктары жалпы декларацияда 23 беренеде айтылып келген. Бул жакта жумушка тууралуу укуктар жөнүндө айтылган. Айрыкча окшош жумушка тең бирдей эмгек акы берүүсү, адилеттүү жана канааттандыруучу эмгек акысына ээ деп айтылып келген. Демек 23 беренеде адам укуктарынын жалпы декларациясында адам укуктарынын эң негизги болгон укуктарына бул беренеде айтылып келген экен. Бул жакта көңүлүбүздү бурган нерсе адамдар тең жумушта иштесе бирдей эмгек акысын алуу деген шарт келген. Экинчи болуп экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык келишим болуп эсептелинет. Бул экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык келишим адам укуктарынын эң негизги конвенциясы болуп эсептелинет жана бул конвенцияда, бул келишимде 6-7 беренеде адамдын жумушка болгон укугу боюнча айтылып келет. Адамга жумушка боюнча укугу бул адам укуктарынын жалпы декларациясында айтылып кеткендей эле ар бир адам жумуш иштегенге укуктуу жана эмгек алууга укуктуу жана эгер жумуштан бошотулса аны адилеттүү түрдө караганга укуктуу деген шарттар айтылып келет. Башка конвенциялар болуп эл аралык деңгээлде аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча эл аралык конвенция болуп эсептелинет. Бул конвенцияда 11 беренеде адамдын же аялдын жумушка болгон укугу боюнча чагылдырып айтып келет. Бул беренеде аялдар эркектер кандай иштесе, кандай эмгек акысын алса,
аялдар дагы ошондой иштеп, ошондой эмгек акысын алууга укуктуу деп деген нерселер чагылдырып келген. Башка эл аралык деңгээлде эң маанилүү болгон конвенциялардын бирөөсү бул баланын укуктары боюнча конвенция болуп эсептелинет. Бул жакта дагы 32 беренеде айтылып келген. Бирок бул конвенциянын башкача болуп айырмаланып келген нерсеси бул балдарга карата жумуш шарттарын экономикалык пайдаланууну коргоо боюнча жазылып келген. Демек, бала чоң кишилерден айырмаланып келет жана ушулар тууралуу экономикалык пайдаланууну жокко чыгарыш керек деген принципте жазылып айтылып келет. Бирок тилекке каршы албетте мамлекеттер тарабынан көптөгөн бузуулар болот. Бул аялдарга карата басмырлоону жокко кылуу эл аралык конвенциясына дагы бузуулар болуп өтөт. Жана баланын укуктары боюнча конвенциясы бул 32 беренелер дагы бузулуп келет. Бирок ошол эле учурда сот отурумдары аркылуу адилеттүүлүктү көрсөк болот. Мамлекеттик деңгээлде Кыргыз Республикасында бул эң биринчи гарант болуп Кыргыз Республикасынын конституциясы. Кыргыз Республикасынын конституциясы адамдардын жумушка болгон укугунун эң негизги деп айтылып келет жана мамлекет ага камсыздоо көрүш керек деген нерселерди айтып келет. Экинчи болуп эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси болуп эсептелинет. Бул эмгек кодексинде адамдардын жумушта иштегендердин шарттарын деталдуу түрдө көрсөк болот. Төмөнкү айтып кеткен эл аралык конвенцияларда кандай шарттар болсо, ошол шарттарды эмгек кодексинен көрө алабыз. Башка болуп мыйзамдарда жана мыйзам астындагы мыйзамдардан көрсөк болот. Бирок эң негизги болуп конституциябыз жана эмгек кодексинде адамдын жумушка болгон укугун коргой турчу документ, конвенциялар деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда биз аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча конвенциянын кол койгон мамлекети болуп эсептелинебиз. Ошол эле учурда баланын укуктары боюнча конвенцияга кол койгон мамлекет болуп эсептелинебиз. Ошол эле учурда экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык келишимге дагы кол койгон мамлекет болуп эсептелинебиз. Демек, кыскача айтканда, биз эл аралык деңгээлде эң негизги конвенцияларга, документтерге кол койгонбуз. Кол койгонубуздан тууралуу ратификация кылганбыз. Демек, биз мамлекет катары бул укуктарды бузбоо бизге шарт жана мамлекет буга толук түрдө кепилдик бериш керек.